Кыке айтып атам го, этти Кыргызда эч ким бышыра албайт дүйнөдө. Тузун убагында салыш керек, отунун туура жагыш керек. Ой, шорпосун бир шорулдата сапырганда, ошого даам жетеби? Биз ошону эле көбүртүп, жабыртып эле өзүнчө эле мастер спортто шеф-повар боло беребиз да. Этти мына Европада бышырат. Канча деген жүздөгөн түрдүү стейки болобу, тигиниси болобу, мунусу болобу, жанагы каны менен деп коет. Ой, кессең тиле бир кан агып ошого аралаштырып чылап туруп оозго салганда. Жетпейт да, ал жетпейт. Биз болсо казанга салып коюп эле ой жыргай беребиз. Мына биз баарын түшүнөбүз, билебиз деп элечи. Жок эке, сен катуу жаңыласың. Ошо кептин баары кара казандын ичинде болуп атпайбы? Ичин карасаң, жөргөмү жүрөт, олобосу жүрөт, быжысы жүрөт, чучугу менен кошо. Ой, шорпосун бир сапырганда таңдын көрө. Анан ал бышкан соң майда туурап алып, шорпосуна камырдан бышырып туруп, өкөнү аралаштырып 5 бармактан жасаганда. Туята. Мындай даамга эч кандай даам жетпейт. Европалыктар тетиги чаңда калат го, чаңда. Жок, коп. Мен мындай ойдон алысмын. Кел экөөбүз анда мындай кылалы. Нактазыкка баралы, жакшы бир эттен алалы, чучугу менен кошо. Мен казанга бышырайын, сен стейкиңди бышыр. Анан экөөбүз бир үстөлдүн үстүндө отуруп алып туруп анан сынашалы, кимдин эти кандай бышканын. Мейли, анда сенин чакырыгыңды кабыл алдым. Анан бул суроону элге да таштайлы. Ой, кагылайын калың журт, кандай дейсиңер? Этти ким кыйын бышырат? Кыргызбы же Европадабы? Кептен салгылачы. Далили менен болсун деп нактазыктан бир эт алып туруп, бышырып бизге көрсөткүлөчү. Үйүңөргө барып бир даамдан сызалы деп эле. Ой, коп, бул жагын келтирдиң.